Чоң рахмат. Эми айыл чарба маселеси мамлекет үчүн мааниси зор. Себеби 64% элибиз элетте. Бирок айыл чарба продукциясы жалпы ички дүң продукциянын болгону бир 13-14% түзөт. Бирок айыл чарба менен эл оокат кылып атат бүгүн. Ошон үчүн ушу Минсельхоздун орду мааниси зор да. Анан ушу тилекке каршы ушул жаңы министр келдиңиз, урматтуу Эркинбек Урайымович. Бир нерсе өзгөргөн жок да ушул. Бүгүн жер жөнүндө гектарды айтып атасыз, картошка эккенди айтып атасыз. Бул силердин ишиңер эмес. Бул менин коллегам жакшы суроо берди. Саясат иштеп чыгуу сиздерде. Айыл чарба боюнча ушул багытка саясатты, мамлекеттин саясатын алып бара турган сиздерсиздер. Биринчи орунда мамлекеттин продовольственный безопасность болуш керек. Мына ушуга байланыштуу бүгүн канча процент импорттойбуз тамак аштан? Бөлөк мамлекеттерден канча процент? Шейхулович, бүгүнкүндө ушул импорт маселеси чын айтканда бар. Импортозамещание боюнча дагы айыл чарба министрлиги өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Мындай да, сиз кечирип коюңуз. Мен процент сурап атам, жалпы эле плюс-минус болот, канча процент тамак ашты биз сырттан алып келебиз азыр? Былтыры 2019 данылары боюнча бизге былтыры бардыгы болуп 597 миллион долларга товар кирген. Мен акчасын сураган жокмун, тамак аштын көлөмүн сурап атам. Бул жерде көлөмү 40%дан жогору. Андан көп го. Мына ушул маселе биринчи орунда туруш керек. Мына жаңы инфекцияга байланыштуу коронавируска. Азыр эми Кудай сактасын, бирок чек-аралар жабыла турган болсо, тамак аш проблема болот мамлекетте. Мына ушунда силердин ишиңерди көрөбүз. Бу бир. Экинчиден, силер бүгүн мындай саясатты, денежно-кредитный саясат болуш керек. Ар бир багыт боюнча программа болуш керек. Переработка, аналитический центр дейсиңер, бүгүнкү күндө аныңар эмне менен заниматься этип атат? Эмне рекомендация берип атат? Семенной хозяйстволорду өнүктүрүү, племенной чарбаларды, жер жылдан жылга арыктап атат, элдин саны көбөйүп атат, суу азайып атат. Ошого байланыштуу эмне технологияларды бүгүн сунуштайсыңар элге? Шейхулович, бүгүн 9 мамлекеттик программа боюнча түзүлгөн. Ал боюнча жумуштар бүгүн болуп атат. Бул биздин айыл чарба министрлигине тиешелүү мамлекеттик программа. Андан сырткары сиз айткан маселелер боюнча ошол маалымат маркетинг борбору аналитика жүргүзөт. Бүгүн кандай баалар болуп атат сыртта, бизге келген импорттун баасы кандай, өзү региондордогу баанын негизги бүгүнкү таасири кандай деген жумуштардын баарын жүргүзөт. Суу маселеси боюнча сиз айткандай, бул суу агенттиги бүгүнкү күндө өзүнчө бөлүнүп кеткен, бирок саясаты бизде. Анан Шейхулович, 263 бизде племенной хозяйстволор бар, 109 үрөнчүлүк чарбалар бар. Алар боюнча биз өзүнүн иреттүү жумуштарын жүргүзүп атабыз. Чын айтканда айыл чарбасында бир топ проблемалар көп. Ошончо дагы биз мындай тармак менен саясатты мындай кылдач жүргүзүп атабыз. 10 секунд. Бирок практикада мындай көрбөй атабыз. Мына азыр мен дагы бүт Кыргызстандагы фермерлер угуп атат болуш керек. Эч бир мындай рекомендация, аналитика. Шейхулович, Кудай бурса, мен дали иштегенимде 9 ай болду. Жыйынтык болот. Айыл чарбасында бир топ оор, бирок жыйынтык болот. Болсун.